Көңүл буруңуздар. 10 сотук жер аянты бак дарактары сарайы менен сатылат. Эгерде кимде ким бул жерди ала турган болсо, мына ушул боз үй стилинде, тибинде салынган ушул үй дагы кошо белекке берилет достор. Амансыздар бардактуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Ош өзгөн трассасы Жаңалай айылынын жогорку тарабындагы Бешкашар айылынын Курманжандатка 55 дарегинде жайгашкан дал ушул 10 сотук жер аянтындагы боз үй тибиндеги үйдүн бак дарактардын тез арада шашылыш сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Баасы келишимдүү баа. Азыр эми эмнеге келишимдүү баа болуп атат? Видеонун жүрүшүндө сиздерге көрсөтүп беребиз. Негизи жактуу. Но салынган үй мага жакты чындыгындачы. Жашаган сайын жашара турган жер экен да. Эс алып жашаганга сонун шарттар түзүлүптүр. Эми сиздерге келүү даректерин көчө тараптан айтып өтөлү, андан кийин сөзүбүздү ушул жерден дагы улантабыз. Учурда мен Ош өзгөн негизги трассасынын боюнда От Жадыр айыл аймагынын кире бериш жайында, тактап айтканда Ош тараптан келгенде Россия нефть заправкасынан өткөндөн кийин мына оң жакта Жаңалай айылынын аркасы турат. Жанагы сатыла турган жерге ушул жолдон түз чыкпай бара беребиз. Жаңалай айылы бүткөн жерде мектеп бар. Андан бир аз өткөндөн кийин Бешкашар айылы башталат. Жолдон даректи дагы түшүндүрөм, жүрүңүздөр. Жаңалайдын мектебине келдиңиздер. Андан бир аз өтсөңүздөр, бул жерде эски стадион бар, аянт. Ушул жердеги биз көрсөткөн жол менен түз жогору оңго солго бурулуп, буйтап бир эле жолдон чыкпастан бара бересиздер туугандар. Түз бери ушул жолду бойлоп келе бересиздер. Жолдун оң тарабы мына ушундай арпа, буудай, беде эгилген тала. А сиздер сол тарапты карап келген болсоңуздар, ак кайың эгилген, айланасы песка блоктор менен тосулган ушул дарекке келесиздер. Бул Курманжандатка көчөсү 55 дарек. Ичкери кирип келе турган болсоңуздар, слива дарактары эгилген, алма, өрүк, кокон гилас, бүт бардык дарактары бар. Мына ушул достор. 10 сотук жер аянтындагы бак дарактары бар, сарайы бар. Анан кыргыз орнаменттери түшүрүлгөн өзгөчө типте салынган, боз үй тибинде салынган үй. Эгер үйү менен кошо ушул тушу боюнча алам десеңиз, ал дагы вариант бар. Жок, үйү кала берсин, мага жердин өзү эле керек, сарайы менен болсо жакшы деп ушул жердин өзүн тандай турган болсоңуздар, анда бөлөкчө болот достор. Мына ушул тараптан сизге 10 сотук жер аянтын үйдү кошпой эсептеп чыгарып кыркы беришет достор. Бул жакта үйдүн чек араларын сиздерге тартып кое берейин. Суу светтери келген, интернет кабелдери, түнкү жарыктандыруулар орун алган. Мечит, мектеп, бала бакчалар бар. Мечит маңдайыңыздарда 250 метр нары жүрсөңүздөр, мечит бар, Жаңалайдын мектеби бар. Бул Бешкашар айылы жакшы билесиздер. Андан жогору чыксаңыздар, кече жакында эле жаңы частный садик ачылды. Эми бул боз үй тибинде салынган үйдүн чек арасы мына ушул бурчтан башталат. Бул тарабы уже бул жака калат да. Мына бузулат. Сиздер бул жерден кыркып аласыздар дагы, бул жакты жабып, эшикти өзүңүздөр каалаган жериңиздерден ачып алсаңыздар болот. Кирпичтен утепление болгон, сырткы фасадтары житки траверти менен кооздолгон. Бул жакта сууларын точкалары ачылган достор. Бул жерде сарай турат. Сарайдын узун туурасын айта турган болсок, болжол менен бир 20-25 сантиметрдей чыгат. Бодомалдарга, кой эчкилерге ылайыкташтырылган. Ал дагы ошо навес. Узун туурасы 20-га 6-7 метр чыгат. Ошол эми туугандар. Эсин номер экран астында камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Документтери так, суу светтери келген. Чалыңыздар, чамдаңыздар, баасы келишимдин негизинде. Сиздерге буйрусун. Насип кылган болсун.